Шарлоттанын желеси, Кейт Ди Камилонун кириш сөзү. Ал кезде мен китептин мыкаласына карап тандаган кичинекей кыз элем. Ал эми Шарлоттанын желесин көргөндө кыжырым келе берчү. Китепте баарынан мурда Торопой кыйналса, кыз эле Торопойго кошулуп азап тарта берет. Окуянын өзөгүн кой, каз, жөргөмүш, Торопой, элпек кыз өшүп, окурманды да өздөрү менен кошо бушайманга салат. Күндөр айга, айлар жылга айланып, убакыт зымырап өтө берди. Мен болсо кооператындагы мемориалдык китепканадан баягы китептин сыртындагы муңайым жүздүү Торопойдун сүрөтүн көрүп алып, айланчыктап кете албай турдум. Мен дагы бир жолу кылчайып көзүмдү жумары менен оюмдан Торопой да, анын кыйынчылыктары да жок болду. Ошентип Шарлоттанын желеси колума абдан кеч тийди. Уилбур, Шарлотта жана Ферн менен таанышкан кезде мен 31 жашка чыккам. Анда дагы жазуу сабагынан берген мугалим мажбурлабаса, балким бул эмне китеп экенин ошол бойдон билбей калмакмын. Мугалимим бул китепти аңгеме баян сабагында өлгү катары алып, китептин башындагы биринчи сүйлөмдү ушунчалык берилип кырааты менен окугандыктан мага зор таасир калтырган. Келечекте жазуучу болом деген адам сөзсүз Шарлоттанын желесин окуудан башташ керек деген ал мугалимимдин баса белгилеп айткан сөзү бар. Китеп жазуу ниети албетте менде да бар болчу. Ошентип ичим уйгу-туйгу болуп, бир жагынан ошол малга дээре окуганыма уялып ызалансам, экинчи жагынан тынчсыздануу менен балтадан азап чеккен Торопой деген сүйлөмдөн улам окуянын аягы жакшы бүтөрүнөн күмөн сынап турганым Шарлоттанын желесин колума алдым. Тыйындын эки тарабы сыяктуу бул китептеги окуялар турмуштун ачуу чындыгына дал келип, жакшы менен жаманды айкалыштыра сүрөттөлгөн. Мен бардык эле китептеримде өзүмдүн жашоого болгон сүйүүмдү чагылдырууга аракет кылам, деп Элвин Брукстун айткан сөзү бар. Жазуучу малканадан баштап жайыт, саз, жарык банке, көлмө, ашканага чейин ийине келтире сүрөттөп, окурмандын ичин элжиретип, жылуу сезимге бөлөйт. Ал өзүнүн негизги каармандары Торопой, кой, каз жана жөргөмүшкө да өзгөчө аяр мамиле кылат. Ал жанды, ат жабдыктарын, айры, жаз, күз мезгилдерин, жөргөмүштүн желесин, ат тишти, каруселди өтө ылдайт сүрөттөйт. Шарлоттанын желесиндеги ар бир сөз салмактуу жана жазуучунун бул дүйнөдөгү адамдарга, мезгилдерге, жаныбарларга, жөргөмүш сумалдарга болгон сүйүүсүн чагылдырат. Чыгармадагы ар бир сөз ийгиликти, кыйынчылыкты, кереметти, башка түшкөн кырсыкты, атак-даңкты жана кайгыны туура кабыл алууга үйрөтөт. Жашоону сүйгөн адам гана булардын бардыгын өзүндөй кабыл алат. Ошондой эле бул Элвин Брукс-Вайттын окурмандарга берген убадасы үмүтү, тиричилик өз ногу менен өтө берет, жашооланат. Турмушта бирде ажайып, кооз, таң калтырган нерселерге күбө болсоң, кээде жан кейиткен, жүрөк ооруткан учурга душар болосуң. Ошол себептен канчалык жүрөгүң таза, акылың тунук болуп, акыл калчап иш кылсаң жана жашоону баалай билсең, бардыгы жайында болот. Мен китепканада китептин сыртындагы Уилбурдун сүрөтүн карап алып, айланчыктап кете албай турган балалыгыма кайра кайткым келет. Кана, бул китеп эмне жөнүндө экен? Алдыгы сыртында Торопойдун сүрөтү бар китепти айтып жатам, демекмин. Билбейм, бул китептен мен да корком деген жооп болмок. Анда мен эмнеге деп сурамакмын. Окуянын аягы кандай болуп бүтөрүнөн корком. Аягы жакшы бүтөт, ишенип кой демекмин. Чын элеби? Чын айтам. Бирок кичине кыз бул сөзгө ишенеби же ишенбейби айта албайм. Жалгыз гана ал кыз китептеги сөздөргө жана аруу сезимдерге муктаж экендигинен күмөнүм жок.